Жергиликтүү эл менен болгон жолугушууда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, республиканын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү үчүн көрүлүп жаткан чаралар жана башка маселелер көтөрүлдү. Мамлекет башчынын милдетин аткаруучу октябрь айында болгон саясий толкундоолор, анын келип чыгуу себептери, мындан аркы багыттар тууралуу сөз кылды. 6-7 октябрдан көп өзгөрүү болду. Элибизде, мамлекетибизде. Биринчи кезекте мамлекетибизде мындайча айтканда тынчтык жолу менен бийлик алмашты. Буну биз бардык жерде баса белгилеп айтып атабыз. Мыйзам чегинде, жанакы укуктук талаанын ичинде. Ага бирден бир себеп болуп, шайлоонун жыйынтыгынын негизинде. Башка мамлекеттерге окшоп чоң шаарларды, жаңы долбоорлорду ишке ашыруудан биз алда канча бир нече жылдар боюнча артта калдык. Албетте, элибиз бүгүнкү күнү сыртта көбү жүрөт. Алдагы жакшы жашоодон эмес. Өзүнүн тагдырын сырттан, жумушун сырттан таап, ошол жерден окат таап, анан өзгөрүү болбогондуктан, албетте, көптөгөн ушундай нааразычылыктар болду. Чоң мамлекеттик мындай милдетиме Жогорку Кеңештин төрагасы катары мага жүктөлдү. Албетте, бүгүнкү күнү бул чоң жоопкерчилик. Ал өлкөдөгү социалдык экономикалык көйгөйлөргө байланыштуу эмгек миграциясы маселеси бир топ курч болуп турганын өкүнүү менен билдирди. Билесиңер, бүгүнкү күнү пандемия болуп, анын аркасынан 31 миллиард артка кеттик. Кытай менен граница жүк өтүүчү пандемияга байланыштуу кескин азайган. Налогдун түшүмү, албетте, анын бардыгы келип кедергисин тийгизип атат. Бирок кандай болбосун, биз бардык кыйынчылыктарга туруштук берип, элибиздин эң негизги маселеси болгон бүгүн биринчи кезекте ушул корголгон жанагы төлөмдөрдү бардыгын төлөп беребиз деп, мына бүгүн үзгүлтүккө учуратпай бардыгы төлөнүп атат. Пенсия, пособия, эмгек майыналар. Мамытов алдыда боло турчу саясий өнөктүккө да токтолуп, президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өткөрүлөрүн кошумчалады. Биздин биринчи приоритет бүгүнкү күнү багыт шайлоону адилеттүү, акыкаттуу өткөзүш керек. Бул эң биринчи багыт. Шайлоого бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берип, мыйзамдын талаптарына ылайык шайлоону ак, таза өткөзүш керек. Мен ойлойм, бүгүн элибиздин аң сезими да бардык нерсеге жетти. Элибиз дагы өзүнүн адилеттүү тандоосун жасаш керек. Ошону менен бирге биз ошол өзгөрүүлөрдүн жасайбыз. Элдин талабынын негизинде ушул мамлекетти оңдош үчүн албетте шарт болуш керек. Мурунку шарт бул парламенттик, президенттик форма болчу. Ал дегенин себеби ошол партиялык система менен барып, анан мына 10 жыл жашадык. Бирок албетте таптаркы өзгөрүү болгон жок деп айтканга болбойт, бирок саясат көп, жоопкерчилик жок. Бир чечимге келдик. Жогорку Кеңештин депутаттары бардыгыбыз мыйзам кабыл алып, 10 январь күнү ошол президенттик шайлоо менен биргеликте бир күндө элибиз чечсин. Кандай мамлекет башкаруу биздин системада болуш керек? Президенттикпи же парламенттикпи? Элибиздин өзү чечсин деп тарыхта биринчи жолу элибиздин өзүнөн сурай турган болуп атабыз. Ошондой эле ата мекендик экономиканын өсүшүнүн жана өнүгүүсүнүн келечеги тууралуу айтып, бул багытта аткарылчу иштер, жасала турган реформалар арбын экенин белгиледи. Биз тез аранын ичинде реформаларды жасашыбыз керек. Бул жана экономиканы бири-бирине байланыштырып, ошол тыйын алып келген мамлекеттин казынасын толтурган мекеме ишканаларды иштетип, өзүбүздүн ресурстарды туура пайдаланып, эл журтубузга жумуш ордун түзүп берип, экономиканы жандандырбасак, албетте биз акырындап, мындайча айтканда, жакшы эмес жакка баратабыз. Биз оңой эмес учурда ушундай бир чоң жоопкерчилик алып отурабыз. Мен ойлойм, ушул жоопкерчиликти татыктуу аркалап, келечекке карай кадам таштайбыз деген чоң үмүт менен баратабыз.
Жолугушууда жергиликтүү тургундар шайлоо системасы, авариялык абалдагы мектепке чейинки билим берүү мекемелерин оңдоп түзүү, токой чарба тармагындагы иштер, жол куруу, банк насыяларынын пайыздык чени, билим берүү жана медициналык кызматтарга жеткиликтүүлүк, калктуу конуштарды таза суу менен камсыз кылуу, ошондой эле күйүүчү майлоочу майларга жана азык түлүккө болгон бааларды төмөндөтүү жана башка маселелерди көтөрүштү. Тоскоол ата токой чарбасы мурун ленинский механизированный лесхоз деп. Союздун малында өтмө кызылтууну утуп алган лесхоз болчу. Азыркы акыбалы жөнүндө. Мына Кочкор ата бөлүнүп кетти. Ким бөлсө дагы ошо соопко калды ушуларга. Рахмат. Ошо бөлүп койгон ада бай. А эми мунун акыбалы эмне болду? Биз бир эле суроо. Ушуну кадровой маселесин чечип, урматтуу президент. Кадровой маселени чечип, кадрларды өз ордуна коюп, бизге жакшы жетекчи дайындап беришиңизди сурайбыз. Бул маселе бир топ кайрылуулардан кийин козголгон да кылмыш иш. Мага дагы мен депутат элем ал кезде, дагы деле чечилбей жүрөт. Эмне себептен? Мен депутат элем ал кезде, ошол арыздар келип түшкөн. Бул президенттин чече турган маселеси эмес. Бул маселе жергиликтүү мына өзүңөрдүн ведомстволук аралык чече турган маселе. Ушул маселелерди келтирип, кичинекей маселени чоң деңгээлге чейин алып чыгып аткан, значит, силердин системаңарда, значит, тартип жок. Bunday masele emez, başka emeler boyunca da tokoi çarбачылык boyunca da. Bizim meselemiz bizim Masal hükümetine investor gelip 1 milyonga jakın dollarlık investisiya geldiler. Oşol investisiябыз biraz to'xtab kaldı. Sebebi жерди трансформациядан чыгарыш өтө проблема болуп калды да. Себеби мен өткөн жума барып келдим, şu боюнча сапарга барып келдим Бишкекке. 18 субъект коюш керек экен да. Макулдук бериш керек экен. Ошонун ичинде биздин Жалал-Абад областынын өкүлү бар экен. О кишиге мен дагы эмесин ала келдим, тиештүү кагазын да. Шеден сиздин көзүңүзчө суранарым, ошол отурган ведомстволордон, министрликтен суранарым, ушуларды биз батыраак бир жардам берип, ушу 1 миллиондук долларлык инвестицияны ишин баштаганга, жандандырганга бир көмөк берсеңиз деген. Колдон келген көмөктү көрсөтөбүз. Биз азыр ушундай багыттагы жана инвесторлорго тиешелүү шарттарды түзүп беришибиз керек. Мен азыр областтык өкмөттүн өкүлүнө тапшырам. Азыр протокол түрдө ошол карап чечип берет биз. Рахмат. Бизге кайрылсаңыз бул маселе боюнча. Андан соң Мамытов Маданият Жалал-Абад автожолунун курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Президенттин милдетин аткаруучу транспорттук коридорлордун өлкө үчүн өзгөчө мааниси бар экендигин, Кыргызстан бийик тоолуу өлкө болгондуктан 90%га жакын аймагы деңиз деңгээлинен 1,5 миң метрден ашык бийиктикте жайгашкандыктан транспорттук артериялардын басымдуу түрү автожолдор болуп саналарын белгиледи. Жол боюнча биринчи маселе ошол баардык жанакы нормалар боюнча сакталыш керек. Проект бар бул боюнча. Бирок ошонун сапатына көңүл буруш керек. Анткени сапатын, жанакы кеңдигин, анан калыңдыгын, анан ошол нормаларга жана снимктерге жооп бере тургандай, анан талаптарга. Бул жерде жанакы ар бир айыл чарбачылык зона, суу өтүш керек, ирригация маселелерин тоскоолдук болуп жагып калбаш керек. Эми анын проектиде бар, ошону тыгыз көңүл алгыла, көзөмөлгө алып туруп, анан эң негизинен өз убагында тапшырылыш. Талант Мамытов жолдун курулушу калктын кызмат көрсөтүүлөргө, товарларга жана базарларга жеткиликтүүлүгүн жогорулатып, аймактагы өлкөлөр ортосундагы байланышты бекемдеп жана ошондой эле кыймылдын бардык катышуучулары үчүн коопсуздукту жакшырта турганын, бул өз кезегинде экономикалык өсүштү жогорулатып, аймактык кызматташууну жана интеграцияны активдештире турганын кошумчалады. Амантор Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.